Бешеке, бүгүнкү күндө кыргыздар берген элби же дагы эле суранып отурган элби? Жалпысынан. Эми бергенге бирөө болсо алган алтоо дегендей эле. Берейин деген киши жок кese. Эми табылып атат азыр. Баары эле баягы. Дагы эле алайын дегендер. Алайын. Анан эң кызыгы ушул жерде. Ошондо жанагы балалуулардын көпчүлүгү ажырашкан. 10дон 9 жалаң ажырашкандар. Атасы же энеси өлүп же мындай жетим калгандар жок кese. Жалаң ажырашкандар. Социалдык жетимдер. Анан эми берер киши жок болсо анан кимге берет? Анан ошолорго берип атат. Анан ошолорго дагы анан Кудай бояка дагы салбай анан кийин келе деп турат. Андан сырткары мына мечиттин алдында кыргыз келиндер, кыргыз кыздар жапжаш качан кайыр сурачу эле. Азыр ар бир мечитте ушунчалык көбөйдү. Анан кийин минтип турат, андан дагы анан операцияга бер, энеме операцияга бер, баланча операция. Анан 1 жыл бою операцияга сурайт. Сүрөт 1 жыл бою саргайып кеткен. Сүрөтү да саргайып кеткен. Эгер ким кайырчылыкты кесипке айландырып алса, пайгамбардын хадиси бар, 70 жакырчылык эшикти Алла таала ачып коет экен да. Бири эки болбойт экен да. Чыныгы муктаждар алар сурабайт дейт. Аны сен өзүң издеп барып беришиң керек дейт. Куранда ушундай маанилүү аят бар. Ооба. Ошоның үчүн баягы бизде мисалы үчүн азыр ушундайлар көбөйүп кетти, негизи кайыр сурагандарчы. Анан баягы албетте кайырды дагы бардыгын ушул өзүңдүн жакындарыңдан бере баштасаң, биринчиси кайыр бергенин сообу болот, экинчиси тууганчылык, мээр, мухаббат ашат экен да. Сизге жакын болуп. Мен бир жолу мечитке кечки шамды окуганы барсам, тилемчилер колунда 1 пачка акчасы турат Бешеке. А мен чөнтөмдө тыйыным жок эле. 1 пачка акчасын эсептеп атат, мени көрүп "Баке" деп. Сен мага беришиң керек, азыр сенин колуңда 1 пачка акча турат. Мен жол киреген тыйыным жок. Десем мени жаман карайт. Мына Борбордук мечитте бир аял отурчу, дайым ошол жерде кайыр сурапчы. Анча-мынча өткөндө берип коюп, ушул аял кокус кайтыш болуп калды. Анан биздин кассирибиз, даватчы балдар, башкалар бар, ошону мүрзөгө алып барып көмөбүз деп барсалар, үйүндө 1 миллион 200 миң акча бар экен. 1 миллион. Демек, ден соолукту дагы караткан эмес да. Ден соолукка сураган, бирок ден соолуктан акча эме болгон. Бул оору окшойт да. Эми ошондойлор бар да, жок эмес бар. Эми ошондуктан ар бир Алла таалам ар бир адамга ошол өз рызкысы менен негизи кайырчылык кылгандан Алла таалам сактасын деп дуа кылыш керек да. Пайгамбар дуа. Имамдар ушуну жарыяласа болбойбу? Ушу бербей эле коюңуздар, жакшы адамдарга бериңиздер деп. Жарыяласа болот, айтышат анча-мынча имамдарчы. Жакшы муктаж адамдарга бергиле, булар кесип кылып алды деп. Кесип кылып алган өзү жакшы эмес да. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.